Барсам bu barбасам bu деп келатат дейт. Автобустар аласың да, айнасы жоқ дейді. Жақынмайдаға сәл жылу алып сүзетіп кетсің жақынмайдаға. Kızlarım çoğayıp turmuşqa çıkıp ketdi. Ayalım qaza olup qaldı. 17-ci yılı qaza olğan, bundan 3 yıl bolup ketdi. 34 yıl birgə yaşadıq. Ertə men 5:30-da uyğunam, 5'te uyğunam. Adıyla günü oxşar. Anan cuma günü bolup qalğanda cuma günü şu marşrutqa düşöm dağı. Barıp, oş barıp, şerden bir tamaq-samaq çay içip alıp öyle duşqa düşüp cuma namaza qatışam. Da. Ova. Akbura degen çayxana var mı? Akbura degen, mına 3 etaş turadi, oşonun pastında. Ne tabaq jeysiz ağa? Qanday çay içesiz? Mağa qara çay, jartından, qand, anan mal şorpa. Gevriler oylayıp, bunun başından hiç nesi ötmedi. Ötmeyen kişi şoydu dep. Gevriler oylayıp, bunu hiç kıyınçılık görmedi dep. Kıyınçılıkты көп көргөнмүн мен турмуштан. Жетишпестикти көп көргөнмүn. Жаман жакшыны көп эле көрдүм. Бирок ошого карабай мына жадырап, жайнап жүргөнгө, бир баскан турганынан кичине юмор тапканга, күлкү тапканга аракеттенгениме таң калышат да. Сен эмне үчүн ушундай өзүң ушинтип жалгыз отурсаң дагы бирөөлөрдү күлдүрөсүң деп. Бирөөлөргө жакшы сөз таап бересиң деп. Кайгырып эле башын ташка чаап эле отура берсең ким жардам берет? Бирок ошондойлор бар. Бир жер барып сурап, сүйлөшүп калсаң эле баарын эле нааразы боло бергендер бар. Политиктерге деле нааразы, өкмөткө деле нааразы, башкасына деле нааразы, үйүндөгү баласына деле нааразы, кызына деле нааразы, аялына деле нааразы. Менде андай нерсе жок. Бардыгы тагдырдан деп коюп жүрө берем. Ал эмес бир киши айткан, бу элдин баарында ой бар, буда ой жок деген. Эми ал ой жок да эмес, ойдун бардыгы эле бар, бирок ошону көтөрүп, ошодон жыйынтык чыгарып, ошол нерседен жаман ситуациядан чыгып кеткенди үйрөнгөм да. Биз бу шариатка кеч кирип калдык, шариатты жакшы көп түшүнбөгөндүктөнбү? Анан өзүмдүн баягы табигатымдан мурун ырдап, бийлеп жүргөн баягы үйрөнгөн адат калабы, уйга жүргөн салабы дегендей нерсе да. Табигатында бар нерсени кээде ырдап уям. Анан ошондо ырдап атсаң, Facebook'ta 300-400 адам жакшы деп кол чаап, кубаттап, мыктырлап сана мына деген учурлар болсо, 3-4 адам чыгат. Жөн эле турбайсыңбы? Ырдаганын эмне кереги бар, намаз окугандан кийин жөн отур деген эми айткандар болот. Терс пикирди. Мен батыштын жашоолорун жактырам. Чектөөлөр баягы мындай эми ырдап койсоң, бийлеп койсоң чектегенге ачуң келип кетет да. Анан баягы чектөө болбош керек. Урматтуу жамаат, жараткан Алла Таала жакшылыкты да, жамандыкты да чогуу жараткан. Адамдын башына жакшылык дагы, жамандык дагы келет. Экөөнү тең сыноо үчүн жараткан. Кур'анда Алла Таала
aytar. Jakşılık menen de, jamanlyk menen de sınayır insan. Kıyla otun jarıp koydum. Maydaramla men jarıyız. Oy vay vay. Şuntip tirişçilik ota öğretken koydum gongdan jiyi olağız. Koydum anacağız, kömür alacağız. Eptep kışlar. Biz oradan şimdi çıkıp gideriz. Al yerde kranttan, şu mazardan suap gelip çıkarıp verdiler. Anan kıştın günde toңup kalat geyde. Geyde gevrüylerdi, yol boyunda üylerdi kaptap ketkenden öçürüp koydu da, olsam yerde su var mı? Bu жалгыз сезүү илгертен болуп келген. Мен үй бүлөм жанында болгондо деле, бала чыккан жанында болгондо, аялым жанында болгондо деле негедир бир жалгызчылыкты сезе берчүмүн. Бирок алар баары бир эч болгон экен. Депрессия, көңүл чөгүү, кыйынчылыкты көп тарттым. Бирок кээ бирлери мага окшогон тагдырга түшкөндөр аягым түшкөндөр кыйналып калышат. Өзүн таштап өтүп, жоготуп кайгыргандан ичимдик ичүү иши мүмкүн. Ички дүйнөм кеңейип, көп нерсени тааныган үчүн, көп адабияттарды окуган үчүн, көп кинолорду көрдүм, чет окуган. Түшүнбөгөн нерсенин бардыгын жоогун таап, өзүндө окуп, аракет кылган үчүн мен бул көп нерсеге кайгырбайм да. Bizge uşul güzel yaptı. Hava acıtı. Ağır geçmiş, bunun geçkenleri var. Aydın durmuşu toluğu meyenle kara güçem giymeyen bulatta. Bir de Şardağ'day kranttan su içken kalktı çok verdi. Bak ya.
Ya, su geldi. Facebook, internetke giriyor, ama ben kızıgıp girip kaldım. Men kuraktıların köpçülüğü girişmeydi. Alar telefonda, jönököylük, prostoy telefonda koldanışat. Al telefonlardan jönünde bayağı bala çıkasın menen süйлöşüp. Endi ança-munçalar gire başladı WhatsApp'a girip, bayağı videolardı, süylөгөндөрүн жөнөтүп калышты. Bileyim, sekin bolup atat da prostoy. Bir vaktardan men kuraktıların köpçülüğü koldanışat. Azada aralashıp kaldı. Ana bu internet çıkıp, Facebook baştalganda эле men uşuga girişke kızıgıp, girip bara jaza başladım. Okuy başladım, Facebook'ta kat-kabarlardı, жаңылыктарды. Algaçkılardan uşu yerде сүрөт жөнөтүp, video jönötüp, Facebook'a hareket kılıp, WhatsApp açılıp kaldı. WhatsApp arkalı dagы ошондой нерселерди kılıp, gruppalarga koşulup, Facebook'ta dostorum köydü. Barıp 5000'ge жетти. 5000'den sırtkarıda подписчиктер бар. Ana özünчө bir страница açканмын, бирок ага аз эле. Андан сырткары Одноклассник, Instagram ушуларга кирип, алардан дагы аралашып турам. Бирок Facebook'ta көбүрөөк отурам да. Men de vaqt kengir bolgon üçün saattan geçke çeyin dele kirgen uçurum var. Ошондой кире берем. Da kээ бир күндөрү saat 1-2-3-кө чейин отурган күндөр бар. Ошо эми жалгыздыкты жеңгенге жардам берип. Көбүнчө өзüm başıman ötkөн баягы совхоз убагында иштеген иштериме жөнүндө жазып коем. Айылдагы турмуштун эми айылдын кызык нерсеси эле ушу чөп чабуу убагы болуп калат. Чөмөлө алган убак болот. Жайлоого чыккан ошол окшогондорду аралаштырып жазып коесуз. Биздин айыл, биздин Кыргызстан жөнүндө окуса, биздин айыл жөнүндө эле окуса, алар да өзүнүн айылына баргандай болуп калат экен да. Televizyonda көбүнчө негативдерди көп жазышат. Бирөөнү уруп кетти, согуп кетти, союп кетти, авария болду. Анан жөнөкөй эле бир айыл турмушун жазсаң кызыгат да. Мага бир таластык жигит звонок кылды Америкадан. Мен 3 жылдан бери айылыма бара эле келем. Сиздин жазганыңызды окуп мен айылыма баргандай болуп калам дейт. Ошон үчүн сөздү коюм, жөнөкөй эле жалпак тил менен жазып коюм. Азыр кооздуктан да жадап калды элчи. Анан жалган сүйлөгөндөн жадап калды. Жалган информациялар жадап калышты. Жамгыр төгүп жагды. Азыр кичине азайды. Көрдүңөрбү? Jamila, oy Jamila, Jamila, Jamila. Yoşların toyu ötüp atkan yer Akbosaq ayılı, Alay rayonu, Oş oblastı. Piş.
Etelen жүрек тойласа, кымыздыктай болуп курарым. Байкамаксам болосуң неге? Muna dostlar bizdin ayılda şuntip kar jağıp atat. Ettimen tutsam şunt jağıp koyuptur. Az maşinaga tushup alıp üçöge toyga ketip atam. Саған арнап 4 саат курадым. Ой жамет угуп койчу махаббатым. Анан мен жөн отурбайм, кээде акардан тартып ийем. Кээде ырдап коем. Чыгылып ошончо окурман, ошончо элди алаксытканга нерсе таптым да. İnternet çoğu alan ekan. Çeksiz. Qayerda bolsa da okuşat, qayerdan bolsa da kommentariy yazat. Bir yerde tün bolsa, bir yerde gündüzü, bir yerde çak tuş bolat, bir yerde tün yarım bolup bolat. Bирок бар да окушат экен. Кандайсыңар достор? Денсаулыктарыңар жакшыбы? Прямойго чыгып ырдап берейинби? Барыңарга тынчылык каалайм. Оорубай, сыктабай отурасыңарбы? Силерде аба ырайы кандай? Бизде кар жаады. Кандайсыңар достор? Кимдер көрүп атат? Рустам, Арсен, Кадырбек, бардыңарга салам. Мусабек, Санрабия, Алена, Ирита, Айчүрөк, бардыңарга тынчылык каалайм. Айка, көп адамдар көрүп аттыр. Ай келди. Нарханай, кандай жассыңбы? Арзу, Нурзада дейт. Алтынбек. Биз болсо отурабыз. Күн суук, кар кичине жааган, отту жагып атам печкеге. Facebook'ta öte жакшы адамдар көп. Hem кычык сүйлөгөндөр бир-экине эле болбосо, көпчүлүк миңдеген, 2-3 миң деген адамдар бар. Бардыгы кызык нерселер жазышат. Ар кандай кесипте иштегендер бар, врачтар бар, мугалимдер бар, институтта иштеген мугалимдер бар, Facebook'ta отурган таксисттер бар, соодада иштегендер бар. Баарынын бир жан дүйнөсүндө бир нерселер бар, ошолор ыр жазышат, пост жазышат, аңгеме кичине нерселер жазып турган үчүн ошолорду окуп көңүлүм көтөрүлөт дейм. Кыйын таланттуулар көп. Өздөрүнүн бир кесип боюнча жазышат. Алар да ошо убакыт табышат да отурганда.
Sodada oturganlar soda olganda girişет. Mugallimler bolsa bayakınday sabak joop alganda girişet. Taksistler kilent joop alganda giret. Ошондо ар нерсени жазып турушат. Анан биз жазганга комментарий жазып берет. Биздин жөнөкөй бир жазганыбызга мүмкүн комментарийлер кызык болуп чыгат да. Кичинеден болсо дагы үйүндөгү турмуштарын жазып турушат. Анан ошолор аркылуу баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз. Жазган постторум көп эле. Ошолордун ичинен бир сүрөтүм өтө популярдуу болуп, эми Facebook'ta чыккан сүрөттөр, Одноклассникке чыккан сүрөттөр көп болсо 100, 200, 300 лайк алышы мүмкүн бир 2 аптанын ичинде. Ал ошо сүрөтүм 2 аптанын ичинде 64 000 лайк класс алган да, класс деп жакты деген белги. Ошондо биз таң калганбыз. Андан кийин эсептеп алдык. Мүмкүн 100 000, 200 000, 300 000 болду. Биз 64 000ден кийин ага чейин эсептеп атабыз. Эсептебей калдык. Ал жерде ушундай жакшы бир нерсе болуп калган. Аялым уй саап аткан, жамгыр жаап атты эле. Анан ошол убакта бир чоңдорду артына зонтик карматып алып бир жардамчысына ошондой сүрөттөрү чыгып, элдин баары сынап атканда менин аялым деле депутаттардан, министрден кем эмес, өз эмгеги менен үй бүлөнү багып атат. Ошо татыктуу деп мен зонтикти кармап туруп, мен прикол катары чыгарганмын. Аны элдер прикол катары түшүнүштү да, бирок мындай үй кыштактын карапайым турмушу көрүнүп калган үчүн баардыгы жактырып кетти. Ал жерде уй бар, торпок бар, алдында баягы тепши бар, илеген деп коет кээ бир жерде. Нар жагында тандыр көрүнүп турат, там көрүнүп турат, тоо көрүнүп турат. Ушундай задний фону, ушундай богатый, ушунчалык бай да артында көрүнүштөр. Анан мен көрүнүшүм карапайым жашоодо аялым баягындай жолук салынып турганы, этек тагынып алып, уй саап атканы бир баягы жаштарга, карыларга баарына жакты окшойт. Ошо 64 000ден кийин эсептебедик. Андан кийин Украинада, Россияда, Казакстанда ошо Facebook колдонуучулар, одноклассниктер талкуулашып, жакшы сүрөт экен деп ырлар чыгарышты. Эми азыр жакында эле көрдүм, Өзбекстанда дагы ыр чыгарышып, ушундай үй бүлө болсо жакшы да. Биздин ата-энебиз да ушундай ынтымак эле. Биздин ата-энебиз да бири-бирин сыйлашчу эле, бири-биринин сөзүн ушундай көтөрчү эле, кандай иш болсо бири-бирине жардам берчү эле деп, эми ата-энелерин сагынган балдар, тала түздө жүргөндөр көп жазышты да. Siz мындай бүгүнкү күндө жалгыз жашайсыз да. Кемпириңиз жок, үй-бүлө, небере, бала жок. Жалгыз жашайсыз. Сырттан көргөн адам сизге боор болушу мүмкүн да. Биз келип чын эле өзүн жалгыз сезеби же жалгыз сезбейби, мындай бир Facebook'та өчүтүп жүрөт, чын эле жашоосу ушундайбы же ушундай эмеспи деп ошону билгени келдик да. Айтсаңыз, өзүңүздү жалгыз сезесизби? Facebook'тан тышкары деле мындай ойлонгондо бир өкүнүп, жүрөктөн бир элжиреп, бир жалгыз сезесизби? Өзүңүздү жалгыздыкты сезесизби сиз? Жалгыздыкты Facebook'та деле жазышты. Үй бүлө балачка менен жаныбызда отурса деле жалгыз сезебиз дегендер болду. Мен айттым го, жашман деле ошо жанында балачкам ойноп отурса, аялым жанында отурса деле эгердир бир жалгыз сезе берчү элем. Эми анан бетер сезип атам да. Алар турмуш куруп кетишти, кыздарым, аялым өтүп кетти. Кээ бир күндөрү кайгырам, кээ бир күндөрү капа болом. Анан кээ бир учурда ушундай кыйналып каласың, тамак ичпей калган учуруң болот. Кусалык болот да. Бир адам менен кобушур, мен отурсам, бир күнү кыздарым келди эле, мен тойбой койдум. Себеби кабыр шабыр менен аны муну сүйлөп атып, ичкен тамагын да билбей калат экенсиң.
Anan özüň jalgyz otursaň çay dile içkin gelbeyt. Bir çaynak çaydy jyk kılıp damdap alıp içpey anan tögüp salasyň. Anan oýlanasyn da şonu dile oğalyňa nagalyp atanby dep. İçeýin desem ötpeyt. Bäribir 2 adam, 3 adam jel bolup oturgan jakşy da. Bayakynday oğurup alganda kıynalat kesin. Temperatura çıkıp, çiğrigip jatyp kalsaň, bir ağal ahwalyny surabasa, birөө gelip bir piyala bir ıssyk çay berbese, je bir daryny çylap berbese, turaýyn deseň dermanyň jok. Bayakynday özüň çiğrigip atsaň, şonda oýlanasyň kynçylyk. Oşol kynçylykda emmi telefon bar çykyrsaň gelet kızlaryň dile. Koşnalar dile çykyrsaň gelet birok. Alardyň özüniň tirçiliginden nemetpe alaksıtbayın deysin de aların işi var deysin. Birok oşonda 3 ýyllar boldy. Maga bir piyala çay bergen kişi bolsa dep oýlanyp jatasyň da. Turaýyn deseň üşüýsüň, çyýrgasyň, jerdenen otmayan jalym bolup durat. Allah saktasın da öyle jürem. Jalgyzlyk bary gala beret. İnternet hem kişini alaksıtat.